Саламатсыздарбы жалпы көрүүчүлөр жана окуучулар. Бүгүнкү өтүүчү жаңы темабыз мекен таануу сабагынан Кыргызстандын географиясы. План менен таанышып кетиңиздер. Кыргызстандын рельефи, Кыргызстандын түзүлүшү, кен байлыктары, Кыргызстандын суулары, мөңгүлөрү, Кыргызстандын өсүмдүктөрү жана жан жаныбарлар жөнүндө терең маалымат аласыздар. Сабагыбыздын максаты окуучулар өз алдынча ой жүгүртүшөт, Кыргызстан жөнүндө терең маалымат алышат, Кыргызстандын рельефи, Кыргызстандын түзүлүшү, кен байлыктары, суулары, өсүмдүктөрү, жан жаныбарлары, мөңгүлөрү жөнүндө терең маалымат алышат. Деги эле Кыргызстандын рельефи деген эмне? Рельеф дегенге кийинки материалга көз салып көрүңүздөр. Анда сабагыбызды баштайбыз. Биринчи подтема боюнча Кыргызстандын рельефи. Кыргызстандын рельефин кароодон мурун рельеф деген эмне? Эстеп көрөлү бир сыйра. Рельеф деп жердин тегиз эмес участокторун айтабыз. Рельефке кайсылар кирет? Рельефке тоолор, түздүктөр, ойдуңдар, чуңкурлар жана башка рельефтин формалары кирет. Кыргызстандын рельефи боюнча айта турган болсок, бийик тоолор менен тоо арасындагы өрөөндөрдөн татаал жайгашкан катмарларынан турат. Мына бул жерде Кыргызстандын физикалык картасы көрсөтүлгөн. Кан теңири чокусу эң бийик көтөрүлүүлөр ушул чыгыш тараптан башталат. Мына сүрөттө көрсөтүлгөндөй фиолетовый түскөн. Бу жерде 5000 метрге чейин деп көрсөткөн. Ушул чыгыш тараптан батышты көздөй ылдыйлап барып, эң бийик Орто Азиядагы эң бийик чоку же болбосо мына чыгыштагы көрсөтүлгөн жеңиш чокусу, анын бийиктиги 7439 метр. Ал эми ылдыйлаган сайын бул жерде көрсөтүлгөн Лейлик районунун аймагындагы түздүктүн бийиктиги 401 метр. Мына түстөрдү карап, бир сыйра ушул картаны карап чыксаңар болот. Негизги рельеф түзүүчү факторлор экиге бөлүнөт: эндогендик жана экзогендик факторлор. Эндогендик факторлор кандай болот? Ички факторлордун натыйжасында пайда болгон рельефтик формалар. Буларга мисалы жер титирегенде, вулкан атырылганда жана башкаларда пайда болот. Ал эми экинчи фактор экзогендик фактор. Экзогендик факторлор деген кандай факторлор? Бул сырткы факторлордун натыйжасында пайда болгон рельефтик формалар. Же болбосо буларга кайсылар кирет? Күндүн нуру, жаан-чачын жана шамал кирет. Андан кийинки слайд боюнча бул жерде силерге Кыргызстандагы кооз жерлердин бирин көрсөттүм. Кыргызстан тоолуу кооз өлкө болгондуктан анын аймагында ар түркүн кооз жерлер толтура. Ушундай кооз жерлерибиздин таза сууларын, таза климатын, мөңгүлөрүн, деги эле бардык баалуулуктарын көзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек. Андан кийинки подтема боюнча геологиялык түзүлүшү. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан жеринин геологиялык түзүлүшү татаал, бардык геологиялык замандардан турат. Өлкөнүн территориясы геологиялык жактан Евразия континентинде өзгөчө орунду ээлейт. Анткени ушул гана жерде дүйнөнүн эки чоң бүктөлүү кырчоолору бири-бирине утурлай жылып келип тирелишип турат. Өлкөнүн аймагы толугу менен Тянь-Шань тоо тизмегине кирип, анын геологиялык түзүлүшү эки бөлүктөн турат. Сырткы же болбосо фундаменти байыркы мезозойго чейинки тектерден, үстүңкү мезозой жана кайнозой тектерин. Мезозой, кайнозой тектерин силер буну мектеп программасында биология сабагынан өткөнсүңөр. Буну дагы өзүңөр бир сыйра карап койсуңар. Бул жерде көрсөтүп койдум сүрөттө мезозой фундаменти. Андан кийинкилери кайнозой эраларына тиешелүү. Бул мисалында Алай кырка тоолору.
Андан кийинки подтема боюнча Кыргызстандын кен байлыктары. Кыргызстандын кен байлыктары жогоруда айттык, тоолуу өлкө болгондуктан бул жерде кен байлыктары көп. Кен байлыктарды бир нечеге бөлүп алабыз. Күйүүчү заттар, металлдар, металл эместер жана жер астындагы суулар менен баткак кендери эсептелет. Күйүүчү заттарга көмүр, сланец, чымкөң, газ жана нефть. Көмүрдүн запасы боюнча Орто Азияда алдыңкы Орто Азияда биринчи орунда элейт. Ал эми сланецтин запасы боюнча бир гана өзгөн таш көмүр бассейниндеги Каргаша кенинде белгилүү. Андан кийин металлдар дагы бир нечеге бөлүнүп кетет. Булар кара металлдар, түстүү металлдар, сейрек учуруучу металлдар, асыл металлдар жана радиоактивдүү металлдар. Кара металлдарды карап чыга турган болсок, темир, коргошун, ванадий. Ал эми түстүү металлдарды карай турган болсок, сымап, сурма, жез, алюминий, калай, вольфрам, молибден. Бул жерде силерге тапшырма көрсөттүм. Кен байлыктарын атын атап табасыңар. Андан кийин металлдар. Сейрек учуроочу, асыл жана радиоактивдүү. Сейрек учуроочуларга берилий, тантал ниоби, висмут, итрий, итербий, лантан, европий, тербий жана башкалар. Булар Ак Түз, Калесай, Жылуу суу, Кыркбулак, Актерек жерлеринде кездешет. Андан кийинки асыл металлдар алтын жана күмүш эсептелет. Алтындын запасы боюнча эң ири кумтөр, баарыбыз эле билебиз, Талдыбулак, Үңкүрташ, Макмал жана башка кендер. Ал эми радиоактивдүү металлдарга уран кендери эсептелет. Күмүш кендери Күмүштак деген жерде гана белгилүү. Кыргызстандын аймагы металл эместерге дагы өтө бай болуп эсептелет. Аларга кооздук таштар, нефрит, лазурит, яшма, агат, мрамор, гранит, опал, халцедон жана башкалар. Табигый курулуш материалдары. Булар баарыбызга эле тааныш болсо керек, чопо, кум, шагыл, акиташ, туз, слюда, барит, тал, графит, исланд шпаты жана башкалар. Химиялык жана агрохимиялык сырьёлор натрий, калий туздары, фосфорит, апатиттер, бор рудалары, нукура күкүрт, бром жана башкалар. Бул жерде дагы силерге металл эместердин атын атагыла деп тапшырма бердим. Буну дагы карап аткарасыңар. Андан кийин Кыргызстандын климаты. Кыргызстандын территориясына негизинен 4 климаттык алкакты байкоого болот. Өрөөндүү тоо этектеринде жайы ысык, 28 градуска чейин ысык болот экен. Кышы анча суук эмес, кар көпкө жатпайт, жаан-чачын аз жайт. Андан кийинкиси орто бийик тоо тилкесинин климаты мээлүүн, жайы жылуу, кышы мээлүүн суук, кар көпкө жатат. Июлдун орточо температурасы плюс 18 градус Цельсияга барабар. Бийик тоо тилкесинин жайы салкын, кышы суук, кардын көп жаашы күтүлөт. Июлдун орточо температурасы плюс 11 градус Цельсия. Анда эң акыркысы Нивалдык тилке. Климаттын өтө катаалдыгы менен айырмаланат. Бул тилке аска зоолордун, кар мөңгүлөрдүн тилкеси. Эң төмөнкү бөлүгүндө июлдун орточо температурасы 4-7 градус Цельсиядан ашпайт. Бул жерде Кыргыз Республикасынын картасынан Нарын дарыясынын башталган жери, мөңгүлөрүн, куймаларын, сол куйма, оң куйма, кайсы областтардан аралап өтөт дегендерди, чекиттердин ордун толуктап, ушул тапшырманы дагы аткарасыңар. Эң акыркы подтемаларыбыз Кыргызстандын суулары, мөңгүлөрү, Кыргызстандын өсүмдүктөрү, жанбарлар дүйнөсү. Ушул подтемалар боюнча
слайд даярдайсыңар. Сабакка катышканыңар үчүн рахмат. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.